Окуу жылы аяктап, бүтүрүүчүлөр мамлекеттик экзамендерин тапшырып жатат. Алардын ар бири келечекке багыт алып, туура кесип тандоонун үстүндө ойлонуп жаткан чагы. Быйыл абитуриенттер үчүн жогорку окуу жайларга тапшыруунун шарттары тууралуу алдыда сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Билим берүү жана Илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Айнура Асан кызы. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин студияга кош келипсиз. Айтсаңыз, быйыл документтерди кабыл алуу ушу былтыркыдай эле, жылдагыдай эле шарт менен болобу? Ооба, быйылкы окуу жайга документтер кабыл алуу мурдакы жылкыдай эле болот. Кайсы числодо башталат? Билим берүү министрлигинин буйругу боюнча 1-тур 8-июлда башталат. Ошол конкурс 2 турда болобу? Конкурс жылдагыдай эле 2 турда болот. Орундар толуктанбай калса, анда 3-турга да уруксат берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мына ушу жалпы бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырды. Анан бюджеттик орунга өтүү үчүн ушу канча балл алышы керек? Бюджеттик орундарга жыл сайын өкмөт менен 5700 орун бөлүнүп берилет. Пороговый балл 110 болуп эсептелди быйыл дагы. Бирок бюджеттик орунга өтүш үчүн көбүрөөк балл алыш керек да. Конкурс болот да, ошо ар бир бюджеттик орунга тапшырылган сертификаттар боюнча конкурс жарыяланат. Бул ошол 110 балл алып эле анан барып бюджетке отуруп кала албайт экен да. Демек дагы бир экзамендер, кошумча бир сынактар болот экен да. Жок, кошумча сынак эмес, ошо пороговый баллдан өйдөрөөк болуш керек да. Ошо гранттык орундар боюнча дагы айтып кетсеңиз. Гранттык орундар 26 мамлекеттик жогорку окуу жайларга бөлүнүп берет. Жыл сайын Кыргыз Республикасынын өкмөтү багыттарын кабыл алат. Мисалы, өнөр жай багыты, медицина багыты, билим берүү багыттары болуп, ошо орундар бөлүнүп берилет да. Анан ошо орундарга биздин абитуриенттер конкурс менен өтүүгө болот. Мына жыл сайын ушул жалпы республикалык тестирлөө тапшыргандардын арасынан алтын сертификатка ээ болгондор болот да. Анан алар үчүн кандай жеңилдиктер, кандай бир мүмкүнчүлүктөр каралган? Алтын сертификат алган балдарыбыз өзүнүн каалаган университетине бюджеттик негизде окууга мүмкүнчүлүгү бар. Биздин ушул быйылкы бүтүрүүчүлөр үчүн, абитуриенттер үчүн ушу чет мамлекеттерге, мисалы Москванын бир, Россиянын бир белгилүү вуздарына тапшырууга бир мүмкүнчүлүктөр барбы? Ооба, чет мамлекетке окуй турганга окуусу биздин балдардын мамлекет аркылуу келишимдер негизинде окушат. Бизде азыркы күндө Россия Федерациясында, Кытай Республикасында, Венгрия Республикасында окууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ага кимдер тапшыра алат? Бардык каалоочулар тапшыра алабы же аларга да бир өзүнчө бир шарттар коюлганбы? Алар экзамен беришет. Бияктан январь-февраль айында регистрациясы өтүп бүтүп, ички экзамен беришти. Ошо балдардын тизмеси посольство аркылуу ошол мамлекеттерге жөнөтүлдү. Буга чейин ушу жалпы республикалык тестирлөө 1-2 турда өттү. Анан канча адам ушу тестирлөөгө катышты жалпысынан? Быйыл болжолдоп айтсак, бир 44 000 бала катышты жалпы республикалык тестирлөөгө. Бирок бул 20-июнда дагы 3-тур болот. Кандай бир себептер менен катыша албаган балдар 20-июндан баштап дополнительный регистрация өтүп, дагы ЖРТ тапшырса болот. Ошо жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында алган сертификат канча жылга ажырайт? Ошо бир жолу тапшырып коюп эле, андан кийинки жылдарда жогорку окуу жайга тапшыра берсе болобу же жарабай калабы? Аскерге барган балдардан башкасынын баарына бир эле жылга жарайт сертификат. Аскерликке барган балдарыбыздыкы 3 жылга жарай берет сертификаты. Демек, быйыл тапшырып сертификат алып, бирок баягы окууга тапшыра албай калган адам эмди жыл кайрадан тапшырууга туура келет турбайбы? Ооба.
Сиздер ушу анализ жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Быйылкы биздин бүтүрүүчүлөрдүн арасында ошол кайсы окуу жайга, кайсы кесипке бир багыт алган көпчүлүгү болуп жатат? Жок, быйыл азыр быйыл анализ боло элек, анткени чыга электи эмесичи. Бирок мурдакы жылкылар менен айтсак, конкурс вуздарга ошо медицина багыты боюнча, компьютердик адистиги боюнча көп болот да. Мына кесиптик лицейлерге ушул бир сварканы үйрөнүү же ашпозчу болуу же тигүүчүнү үйрөнөм деген бир окуучулардын бир каалоо тилеги ушундай болуп жатабы? Көбүрөөк басым жасалып жатабы ушу кесипке үйрөнүү боюнча? Жок, ал эми балдардын өзлөрүнүн талабы да. Бизде аябай көп лицейлер, техникумдар бар. Аяка орто бериштин кереги жок. 9-чу же болбосо 11-чи класстардын базасынын негизинде ички экзамен менен эле кирип окууга мүмкүнчүлүктөр бар. Мына 9-чу класста окуп аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр дагы айрымдары ошол бир мектептен кетип, анан бир кесипке ээ болгулары келет. Анан ушу 9-чу классты бүткөн бүтүрүүчүлөр үчүн кайсы вуздарга, кайсы окуу жайларга тапшырууга мүмкүнчүлүк бар? 9-чу класстын бүтүрүүчүлөрү ар бир вуздун астында лицейлер бар. Ошо жерди бүтүп, андан кийин 2-чи курска окууга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Демек, колледждерге, медициналык мына окуу жайга, медучилище деп коебуз. Ошо медициналык окуу жайдан башкасы, медициналык окуу жайларды бүткөн балдар деле баары бир 1-чи курска тапшырыш керек, эси дагы жогорку билим алабыз деген ниети бар болсо. Ошо абитуриенттер быйылкы окууга тапшырууда эмнелерге өзгөчө көңүл буруш керек, кандай кеңеш бересиз? Абитуриенттер биринчиден жакшы окуш керек болчу, буга чейинки. Жакшы окуп, жакшы билим алып, тапшыра берет, мындай деле. Эми негизгисинен ушу жалпы республикалык тестирлөөдөн көз каранды экен да, бюджетке окуйм деп аракет кылып жаткандар. Бюджетке деле, мындай контрактка деле биздин ар бир вузга мамлекеттик болобу же жеке университет болобу, именно жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен кирише алат. Демек, бардыгы ошол тестирлөөдөн көз каранды экен. Мамлекеттик экзамендер качан аяктайт? Ошо июндун аягында аяктайт болуш керек мамлекеттик экзамендер. Мектептердики. Айнура айым, биздин ушул абитуриенттер үчүн өзгөчө маанилүү болуп турган бир маселени тегерегинде бизге маалымат бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул биздин бүтүрүүчүлөр ийгиликтүү экзамендерин мамлекеттик тапшырып, андан кийин да ушул татыктуу кесип тандап алышсын деп биз дагы тилек айталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көргөн өзөктүү маселе программасы болду. Биздин студиянын мейманы кесиптик билим берүү башкармалыгынын башка адиси Айнура Асан кызы болду. Программаны мен Каныкей Жунусова алып барам. Кесип тандоо бул келечекти тандоо, бүтүрүүчүлөргө келечегин тандоодо ийгиликтерди каалайбыз. Алдыдагы экзамендерди ийгилик менен бүтүрүп алыңыздар деген тилекти айтам. Аман туруңуздар.